Көйнөк несин алдың? Мага жарашпайтчы. Албайлы койбой. Салам достор, силер дагы өткөнгө өкүнүп өзүңөрдү жей бересиңерби? Анда кийинки кеңештер сиздер үчүн лайк басып, комментарий жазып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Айта кетчү нерсе, бул кеңештер биздин оюбуздан чыгарылган жок, бул адистердин сунуштары. Баштадык анда. Каталарды кабыл алыңыз. Мурунку аракеттериңиз үчүн өкүнгөндүн ордуна каталарды моюнга алып, аларды кабыл алыңыз. Алар буга чейин болгон, эми эч качан өзгөрбөйт. Бирок сиз алардан сабак алып, алдыга жыла аласыз. Азыркыга көңүл бөлүңүз. Биз көбүнчө өткөнгө өтө көп көңүл буруп, азыркы учур берип жаткан мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып ийебиз. Андыктан азыркы жашооңузга көбүрөөк көңүл буруп, андагы нерселерди пайдаланып калууга аракет кылыңыз. Өзүңүздү кечиргенге аракет кылыңыз. Биз көбүнчө өзүбүздү сын көз караш менен карайбыз. Мунун ордуна өзүңүздү кечиргенди үйрөнүүгө аракет кылыңыз жана алар тууралуу эч качан ойлонбой эле коюңуз. Профессионалга кайрылыңыз. Өкүнүү сиздин жашооңузга терс таасирин тийгизип, депрессияга батырып, тынчсыздандырууга жеткирсе, анда адиске кайрылышыңыз керек. Психолог же болбосо жана башка адистерге кайрылуудан эч качан тартынбаңыз. Позитивдүү жактарын издеңиз. Эң жаман деген көйгөйлөрдөн дагы жакшы жагын көрсө болот. Мурунку кетирген каталарыңыздан пайдалуу жагын издеп табууга аракет кылыңыз жана андан сабак алып, келечекте колдонуңуз. Сиз өткөнгө өкүнөсүзбү? Болсо эмнеге? Комментарийге бөлүшүңүз, лайк басыңыз.